Рахмат, 6 беренени ачып коесуздарбы, съезд адвокатов. Ошондо адвокатуранын мүчөлөрүн кимдерден тандап аласыздар? Адвокаттардын өзүнөн, аймактык башкармалыктар мүчөлөрүнөн да. Делегаттар келет. Анан тайное голосование дегенди калтырып атасыңарбы? Тайное голосование буга чейин да бар болчу уже. Калтырылып атат, Ооба. Туурабы? Дагы айтып кете турган нерсе, эгер 11 беренени ачсаңыздар, он биринчи берени ачтыңызбы? 11 беренен 2 пункту. 70 адамдан кем эмес адвокаттарды мындай өзүнчө дагы бир территориалдык, регионалдык мүчөлүү уюмдарды түзсө болот деп. Бул эмнеге түзүп атасыздар? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна. 6 боюнча мен аз толуктап кетейинчи. Биз неге 5%дан кем эмес болсун деп киргизип атабыз. Буга чейин совет делегаттарды аныктайт деген болчу да. Анан 2021-жылы жана адвокаттар өздөрү кайрылып биз кирдик, биз кирбей калдык дегенден биз мыйзамга киргизип койдук. Что 5%дан кем эмес болсун, мүчөлөр келсин, ал эми совет өздөрү аныктап алсын дегендичи. 11 берен эле бул кайра эле ошол адвокаттардын өздөрүнүн кайрылышынан, анткени Бишкек шаарында Чүй Бишкек биригип 2000ден ашык адвокат бар. Бир мыйзам боюнча азыркы күчүндөгү редакция боюнча бирден гана аймактык башкармалык түзүлмөк да. Бирок булар чынын айтыш керек. Жанагы бириге албай, талашып тартышып, ары жат, бери жат болуп аткандыктан биз балким ушул макам берип коюу менен балким чечилеттир. Бирок бирдиктүү борборлоштурган адвокатура менен иштешет. Бирок аймактарында кээ бирлер айтып атат, биз өздөрүбүзчө проекттерге чыкмакпыз, биз өзүбүзчө коллегаларды жылдырмакпыз дегенден биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Чаканыраак мүчөл уюм болсун деп. Ошол негизи ошолбу? Бирок ошол уюмдарга кирбей калса лицензияны алып коюшабы? Ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Жок, бир да жаран андай лицензиядан алына элек. Адвокаттарды кошпой коюу жолу барбы? Мүмкүн кошпой коюп ошентип анан кийин лицензияны алып коебуз дегендей ошондой негиздер болбойбу? Жок, бул милдеттүү мүчөлүккө жатат. Лицензия алгандан кийин барып адвокатура мүчөлүгүнө туруш керек. Кайсы учурларда лицензияны алып кайрып, мындай кайтып алуу эмес шарт түзүп бересиздер? Кайсы учурларда? Юстиция министрлиги арыздар келгендеби? Жок, азыр мен түшүндүрүп коеюн. Юстиция министрлиги 2014-жылдан бери лицензияны алмак турушун биз эскертүүдө бере албайбыз. Бизден ыйгарым укук бул толук алынган. Биз болгону лицензия берүү процедурасын жүргүзөбүз. Анда да 7 кишиде турган комиссиянын 4-өө адвокаттардан турат, көпчүлүк болобуз. Этика маселелери боюнча сөгүш, эскертүү болсо, адвокатуранын этика комиссиясынын чечими келсе, биз нотариуста эле аны оформить этип коебуз. Ал эми лицензия алуу болсо, бул соттолгон учурда болсо, соттун күчүнө кирген өкүмү келип түшсө, биз аны токтотуп коебуз. Бирок лицензияны жанакындай адвокатуранын мүчөлүгүнө кирбей калса, бир айдын ичинде лицензия алынып калат дегендер жазылып атат, ошол кандай болуп калат анда? Бул норма 2014-жылдан бери бар. Жүрөт, Жүрөт, бирок бүгүнкү күнгө чейин адвокатура бул жаран кирбеди алып койгула деп кайрыла элек. Ал эми биз самостоятельно аны ала албайбыз. Себеби биз ага аралашкан акыбыз жок. 21 беренен ачсаңыздар, мурдакы таблицасында, салыштырма таблицасында да 70тен кем эмес суроолорго туура жооп берсе, анда деген адвокаттык жанакы лицензияга мындай татыктуу болуп өтөт атат, тест айтып атам да. Эгер бул жагын алып койсоңуздар, сиз деген адвокатуранын деңгээлин түшүрөлү деп атасыздарбы? Бул кандай болуп калат? Эмнеге бул тесттерди алдырып атасыздар? Коррупцияга жол ачкан жоксуздарбы? Урматтуу, бизге ар бир квалификационный экзамен керек. Аз мен түшүндүрүп берейин. Билими жогорураак болсун деп баарыбыз талап коюп атабыз. Эльвира Жыргалбековна, туура өзү экзаменди жүргүзүү тартиби бул министрлер кабинетинин жобосу менен подробно жөнгө салынган. Буга чейин бир этапта болуп келген. Мен жана нотариатка да улай айтып кетейин. Биз августтан бери нотариаттын 3 этабын жойдук. Бир эле этап калды, тест. Азыр адвокатуранын дагы 70тен кем эмес пайызы деген ошол эле 110 суроодон 77ге жооп берип келген. Сайтка биз 700 суроону чыгарып келгенбиз. Азыр биз эксперттер менен 3000 суроо иштеп чыктык. Сайтка 3000 суроо жообу менен чыгат.
Бул эл аралык конвенциялардан баштап пытка, карама каршы тиги этика стандарттар Сиз боюнча. айландырбаңыз. Жок, мен жооп берип атам. Бир эле этап Сөзүмдү калат бөлбөп- кайра. Жок, шашпаңыз, не спешите. Мен суроо берип атам. Эмнеге буга чейин 70%-тан кем эмес суроого жооп бере алса, анда тестти өттү деп белгилейт. Мына келинип атпайбы, жазылып атпайбы? А эмнеге азыр бул берененин пунктун алып салдыңыздар? Бул беренени алып койдук, анткени министрлер кабинетинин өзүнүн токтому бар. Тияк менен жөнгө салынат. 70% ошол эле бойдон калды. А мыйзамдан эмнеге алып атасыздар? Эми бул мыйзам экзаменационный порядокти подробный салбайт, ал мыйзамдык деңгээлге чейин алып чыга албайбыз да. Бул келиш керек, жазыш керек деген нормалар бул инструкциянын 2014-төн бери деңгээлинде. иштеп келатканда нормально болуп эми 8 жылдан кийин туура эмес болуп калды. 8 жыл ушунун ичинде ушуну тапшырып жүргөн адвокаттардын тагдыры анда кандай болот? Эч Ал нерсе туура болбойт. эмес, жок, мен эмнеге суроо берип атам. Анда 8 жыл туура эмес жүргөн турбайсыздарбы деген сурообу? Андай эмес, 8 жылдар эми коом вечная утопия жок да, өзгөртүп замандын талабына жылып туруш керекпи? Сиз мага айландырбаңыз. Айландырган жокмун? Айландырып атасыз. Түз Мен эле айтып сизге атам. түз айтып атам. 8 жылдан бери иштеген мыйзамда жазылып атса, азыр 8 жылдан бери сизге чейинкин баары акылсыз, мен келип мына азыр акылдуулар келип атат деп айтып атасыздарбы? 8 жыл иштеген адвокаттардын туура эмес мыйзамдарды 8 жылдан бери коюп жатып, мыйзамдан эми алып атабыз, анткени туура эмес экен деп атасыздарбы? Ошон үчүн сурап атам, эмнеге айландырып атасыз деп. Мен айттым. 8 жылдан бери иштеп келе жаткан Экзаменди өткөзүү форматы Эльвира Жыргалбековна Өзгөрдү. толук өзгөрүп атат. Онлайн YouTube'га түз трансляция алып чыгуу, мурда баягы комиссиянын мүчөлөрү өткөзсө, азыр аутсорсинг өткөзсөз. Ошого будан алып туруп биз толук бул мыйзам кабыл алынса, министрлер кабинетинин жобосун жазып, ошого баарын кошуп чыгайлы деп атабыз. YouTube каналыга чыгат. Анан ошол 70% ошол бойдон эле калат. Бүгүнкү күндө жобосунда эмне деп жазылып, эмне деп белгиленип турат? Экзамендердин тартиби кандай болот анда? 70-тен кем эмес суроолорго жооп берсе утвердительно, анда тесттен өттү дегендей болобу? Ошол норма кайра беркиде да калат. Ал өзгөрбөйт. Ошол норма деген Сакталат. сакталат, 70-тен кем эмес. Азыр деле турат, ал сакталат. Берки жободо турат да, министрлер кабинетинин. Бирок негедир мыйзамдан алып коюп атасыздар. Мыйзамдан алып, айттым го, биз онлайн, аутсорсинг, трансляция деп полный киргизели деп атабыз да, бул жакачы. Анын бияка жазайлы десек, эми бул технический механизмдер болбойт деп эксперттер менен макулдашып, анан биз өзүнчө кылабыз деп атабыз. Ал сакталат, ошол норма. 70-тен кем эмес деп. Кем эмес ошол. 110 суроо, 77 туура ответ, 70% ошол бойдон калат. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени ар бир депутаттын атына деген арыз каттар келди адвокатура боюнча. Ошону сиз копиясын келип менден алып кеттиңиз, анан ошону түшүнөсүз да. Рахмат. Хорошо.